Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Гапыр Мадаминов агайыбыздын педагогикалык этюдтар деген китебинен 3 казан деген эң кызыктуу баян менен бүгүнкү чыгарылышта тааныштырабыз. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар. Кошумча маалымат ретинде дагы айта кетсек, агайдын бул айтып жүргөн 3 казан деген баянын мындан 15 жыл мурда Кут билим газетасына дагы Жолдош Турдубаев агайыбыз басып чыгарган. Анда эмесе, урматтуу угармандар, темага көңүл буруңуздар. 3 казан. Биз адамдар ар бирибизде бир ашказаныбыз бар деп билебиз. Адам баласы ошол ашказанды толтуруу үчүн күндөп, жылдап тынбайт экен. Эгер ашказан толбосо, адам иштеп, окуп, жашай албайт. Учурунда тойбосо, ачышып, адам кыйналып, тез эле билдирет экен. Ал эми ашказан бир үзүм нан, аз гана тамакка тез эле тоюп калат. Ылайым ашказан бар болсун, оорубасын, ооругандарга шыпа берсин. А мен адамда мындан башка дагы 2 казанды таптым. Ошентип жалпы адамда 3 казан болот экен. Сиздер аш казаныңыздардан бир аз колуңуздарды жылдырсаңыздар, жүрөгүңүз, көкүрөгүңүздө рух казан бар экен. Бул рух казандын азыгы мээрим, ыйман, сүйүү, адабий чыгарма, жакшы күү, жакшы сөз, маданият, поэзия, дастан, баарлашуу, табияттын кооздугу жана башка менен толот. Ал эми рух казан аш казандан айырмаланып, ач калса да сездирбейт экен. Жогорудагы азыктар менен азыктанбаса деле, ун чукпай 10 жыл, 20 жыл жүрө берет. Бирок 10-20 жылдан кийин кур очокко асылган казандай какшып, жарылууга жакын барып калат. Рух казандын какшып, ач калгандыгынын белгилери. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, эң маанилүү жерине келдик. Рух казандын ачкалыгы кандай себептерден билинет? Жан дүйнөнүн тайкылыгы, наадандык, түркөйлүк, мээримсиздик, ачкөздүк, ичи тарлык, кытмырлык, эки жүздүүлүк, текеберлик, жалкоолук жана башкалар. Демек, урматтуу угармандар, мына ушул сапаттар адамда көбөйүп күч алып кетсе, бир адамдын дагы, жалпы элдин дагы рух казанынын ач калганынын белгиси, жан дүйнөнүн тайкылыгынын белгиси. Рух казаны толбогон адам да, эл да, турмушта, жашоодо кыйналып өнүгүүгө баруусу кыйынга турат. Ошол үчүн келиңиздер, кеч болуп кала электе ар бирибиз жана жалпы элибиз рух казаныбызды азыктандыралы. Мен адамда 3-чү бир казанды таптым, бул акыл казаны. Акыл казанынын азыгы билим, илим, башкача айтканда тарых, адабият, физика, химия, сабак лекциялар, ошондой эле кроссворд, шахмат, шашки, илим билимдүү акылман инсандар менен жолугушуу, алар менен баарлашуу, интернеттеги илимий маданий маалыматтар, саякаттар жана башкалар менен акыл казанды толтурсак болот. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, акыл казанда өтө оор басырыктуу, чыдамдуу келет. Учурунда илим билими менен азыктанбаса деле, 20-30 жыл деле ач бойдон жүрө берет. Бирок бир күн келип учурунда азыктанбаган акыл казан да какшып адамга сездирет. Анда адам жөндөмсүз, ийгиликсиз болуп, жакырланып, жүдөп, чөгүп кетет. Өзү да, үй бүлөсү, айланасындагы адамдарды да кыйнап коет. Акыл казан да жеке адамда болгондой эле улуттун, элдин дагы акыл казаны учурунда азыктанып, толуп турушу керек. Билим алып, китеп окуп, акыл казанды азыктандырып туруу зарыл. Акыл казаны толбогон адамда эле эл, улут дагы жакырчылыкта, көз карандылыкта жашап калат. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, ошол үчүн ар бир жеке адам да, жалпы эл да өз учурунда бул 3 казанды тең тегиз, туура, таза азыктандырып туруусу зарыл. Ошондо ар бир адамдын дагы, элдин дагы өнүгүүсү, келечеги жакшы болот. Келиңиздер, ар бирибиз жана жалпы элибиз 3 казаныбызды тең ойлоп, бирдей кам көрүп, толтуруп жүрөлү. Анда эмесе, урматтуу угармандар,
ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Баарыбыздын тең 3 казаныбыз толгон болсун. Ушул эле теманы өзүңүздөр дагы педагогикалык этюдтар китептен 47-48 беттерден кененирээк окуп алсаңыздар болот. Көңүл бургандарыңыздарга чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.